Бул видеодо Кореядан Дайсанды Кыргызстанга кантип жөнөткөнүмдү көрсөтүп берем. Баарыңарга салам, менин атым Гулиза, мен Сеулда, Гангнамда жашайм. Мен азыр IFC деген молго Гангнамдан автобуста кетип баратам. IFC молдо толтура брендовый магазиндер бар. Азыр ошол жактан бирөөсүнө баратабыз. Бул Кореядагы Дайсандын официальный магазини. Вау, Дайсан дегендер ушундайлар, ушу стайлерди алышат да, мынагулчу. Как бы все в одном наки. Ар кандай насаткалар менен. Вот. Коробкасы да өзүнчө эле бир шумдук. Сонун цвет экен да. Бул жерде еще гравировка кылып берет да, именно ушул эле магазиндечи. Аньясеё. Мындай именной кылып жазып берет да. Азырынча ошо эки эле цвет бар экен, но фиолетовый и бирюзовый. Розовый жок. Розовый негизи эле дефицитте дайыма. Бул жерден келип тест да кылып койсо болот. Мисалы, могу жерге отуруп, чачыңды жасап, көрүп, кармап көрүп, иштетип көрсө болот. Мындай заколкалар да бар экен. Дайсан телефон деп коюп койгон турбайбы экран. Ондай утюжогу да бар, выпрямитель утюжогу. Ушунусу вроде жаккан. Бул еще неле, чачты дагы кургатат. Утюжоктун розовый цвети бар экен. Утюжокко деле мына гравировка кылса болот. Чехолу ушундай. Өзүнчө дагы мындай фендер бар. Но фендики болсо мындай. Фендин чехолу болсо. Мындай форманы заполнить этиш керек экен деп сатып алып атканда бул жерге жазып эмне деп гравировка кылыш керегин Дайсанын сыртына. Гравировкасын монтип тандаса болот. Ар кандай кайсы цвет, кандай кылып жаздырыш керек, кандай мындай символдорду коюп койсо болот, кандай номерлерди дагы коюп койсо болот. Боскен. Фиолетовый экен, анан көк, розовый, кызыл, видеодон жакшы көрүнбөйт, оранжевый, анан серебристый и мындай номерлер дагы бар экен. Биринчи цвети, мындай дагы розовый бар. Эгерде Дайсан алдырам десеңер, вот Дайсан стоимостунан 15% алып, доставкасын өзүңөр төлөйсүңөр. 15%-ын мага услуга болуп калат да, ошондой эгерде менен заказ кыла турган болсоңор. Биздин Дайсанды алып чыкты. Азыр эми гравировка машинканын ичине салат. Ушундай. Азыр ичиндеги нерселердин баарын алып чыгып, биринчи просто эле бастырып коет экен да. Кандай текст айтсак, ошол текстти биз тандаган цвет менен. Гравировкасы бат эле болот. Азал атат окшойт. Ушинтип жазып койду. Сонун болуп калды. Упаковка кылып салып берип атат. Гравировка кылгандан кийин мынтип жашнакай кылып жаап. Сонун. Thank you. И мындай биринчи слой коробкасы, анан дагы бир экинчи коробкасына салып атат. Бул эми Кыргызстанга барганга чейин жашнакай кылып барсын деп. Мындай чоң пакети менен кошо жөнөтөбүз да азыр Кыргызстанга. Рахмат. Ете. Карго компанияга барабыз азыр. Кыргызстанга 2-3 күндүн ичинде жетип калат да Бишкекке. Же болбосо башка региондорго делечи. Мисалы, биз Таласка дагы жөнөтөбүз. Эми болсо кайра метрого отуруп, азыр поездге отурабыз. Фиолетовый линияга. Так, келип бул жерге отурабыз. Мындай. Кыргызстанский компания Монослодж деген арга жакка груздарды жөнөтүшөт. Бул жактан контрабайерлер Дайсандарды жөнөтүшөт. Көргөн толтуруп Дайсандар кетишет. Биз дагы өзүбүздүкүн жөнөтөбүз. Биринчи бланктарды толтуруп азыр санап беришет. Объем килограмм боюнча канча болот доставкасы Кыргызстанга чейин. Мынакей азыр байке ороп биздин Дайсаныбызды жөнөтөт код менен. Акыркы таможнянын требованиясы боюнча Дайсан получателинин паспортун сурап калыштыр. 3 күндө жетет буюрса. Бүгүн воскресенье болсо, эртең понедельник самолет учат. Ошо менен среда күнү тосуп алса болот окшойт да, уже Бишкектенчи. Ошол доставкасын өздөрү төлөшөт. Эгерде силер менен ушинтип Дайсан жөнөтчү деп айтсаңар, ошо жөнөтө алам. Ушинтип Дайсанын стоимостунан 15% услуга алып,
доставкасын өзүңөр Бишкектен кабыл алып атканда төлөп алсаңар болот. Ошо менен успешно клиентибиздин Дайсонун жөнөтүп алгандан кийин бүгүнкү күнүбүздү узбекский ресторанга келип лагман жана шашлык менен бүтүрөйүн деп чечтик. Ошол, всем пока.